Урматтуу теле көрүүчүлөр, майрамдык маанай өтө сонун. Азыр Райкан Алканов атындагы ат майданда көк бөрү оюнунун финалы болуп жатат. Элдердин эмоциялары бүгүн өтө башкача. Ал эми финалдын жыйынтыгы кандай болот? Кайсы команда жеңишке жетет? Чогуу аныктайлы. İki komandan tengile koldup geldik. Negizgi gelgenimiz biz hazır kino tartışıyoruz. Oşo kinobuzda dagı Gökbörü'ge barıp balet etken jerimiz бар эле. Oşo yerde syomka жүрүп атат азыркы убакта. Шаар болгондо 80 жыл болуптур, болбосо таласыбыз байыркы талас да, качанкы талас. Малас атадан берки талас, андан аркы талас. Анан ошо талас шаарынын 80 жылдыгы кутку болсун. Эл журт ушундай оюн күлкүдөн эл журтту кудайым айырбасын, ынтымак болсун, жетишкендиктер көп болсун. Кыргыздын намыстуу балдары, балбандары көп болуп, Көкбөрү боюнча дагы, балбан күрөш боюнча дагы көп жигиттерибиз намыстуу колго алып атышат. Ушуларга Кудайым күч кубат берсин. Кыргыз элим кем болбосун, бар болуңуздар. Талас районунун жыйырманыбыз, Талас районун колдоп келди. 2000 сом. Негизи эле 80 жылдыгы белгиленип жатпайбы Талас шаарынын? Куттуктап кетсеңиз болот. Талас экинчи бөлүктөн кийин облусубузда ийгиттер көп болсун, облусубуз өнүгө берсин, тынччылык болсун. Таласы. Жалпы Кыргыз элинде ушу бүгүнкү Талас областынын 80 жылдыгы менен куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Мына президентибизге рахмат. Мына ушундай кылып жашанкай оюн тамаша кылып элдин көңүлүн көтөрүп атканына. Жакшы өтүп атат. Баш байгесинин премьерчилигин колдоп берейин деп сүйлөшүп, Көкбөрүн колдоп келет. Өзү келе албай калып, өкүлү досу бул байгени күчтүүсү жеңсин. Ким күчтүү болуп келген болсо, баатырлардын оюну дегендей күчтүүсү жеңсин. Талас облусунун 80 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан Талас облусундагы 9-12 октябрь күндөрү Талас облусунун аймагындагы милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте коопсуздукту камсыз кылып жатышат. Азыркы учурда Райкан Алканов атындагы облустук ат майданында, Манасордо улуттук комплексинде, Талас облустук Капар Медетбеков атындагы драм театрында, бардык жерде кайсы жерде ушул салтанаттуу иш-чаралар өтүп жаткан болсо, ошол жерлердин бардыгында милиция коопсуздукту камсыз кылып жатат. Oyun өтө турч болду. Жакшы оюндар болду энди. Болушка аракет кылдым. Колдон келишинче дайындалып, ушул Талас областынын 80 жылдыгын бул тарыхта кайра келе бербейт. Ошондуктан жакшы дайынданып, Кудай буйрса, Талас областынын 80 жылдыгындагы баш байгени утканга жакшы аракет кылдык. Алдыда кандай иш-чаралар күтүп атат? Кудай буйрса, алдыда муундар аралык Талас областынын Көкбөр федерациясы уюштуруп атат оюн. Ошол болот 26-27-си. Ушуну укканда эми мындай бир жерде чогулуп дайындалганбыз эми президентибиз айтып, бир жолу тренировка кылып, аттар чогултуп анан ушу жерге келип калдык. Президентибизге рахмат, Талас району. Аябай жакшы кам көрүп балдарга. Мен байкашымча эң көп улак салган сиз болдуңуз окшойт. Канча жолу салдыңыз? 3 улак салдым бүгүн финалда. Каршылаш командаңыздар күчтүү экен. Каршылаш команда менен буга чейин көп жолу ойногонбуз. Аларда да тажрыйбалуу балдар бар. Эми булар менен эл классик болуп калды. Аябай көптөн бери таймашып келебиз. Жакшы оюн болду.
Эң негизгиси кырсыгы жок, баарыбыз таза, жакшы ойын болду. Oyun жакшы болду. Эки команда тең күчтүү команда ойноп жүргөн командалар, Ушида ойноп жүргөн, Дүнүлөктө ойноп жүргөн командалар жакшы ойын болду. Тынч сонун ойын болду. Уруш талаш жок. Негизи калыстык кылыш кыйын элеби? Ол кыйын. Өтө кыйын. Кээ бир жерин көрбөй каласың. Кээ бир жерин көрүп каласың ошондой да. Талас областынын 80 жылдыгы менен куттуктайм. Ушундай тойлор ар дайым боло берсин Талас областында. Мына ушундай Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси жана Талас облусунун 80 жылдык мааракесине арналган көкбөрү оюну боюнча чемпионатта 1-орунду баш байгени алгандыгы үчүн Талас району командасы автоунаа менен сыйланат жана тапшыруу үчүн Эмиль Мырзахматович, Дастан Аксбекович жана ошондой эле Оразалиев Болот мырзаларды алдыңыздарга сыйлап тапшыруу үчүн чакыралы. Команда капитаны Жолдошбек Оразбаев, автоунаа ээси. Баш байге ээси, кубоктун ээси, автоунаа ээси, Талас району командасы. Айбаракет, байгелер муктуу. Мүмкүнчүлүктү пайдаланып, Талас элинин ушул мааракеси менен, тою менен куттуктайбыз. Бул ушу Талас облусунун 80 жылдык мааракеси болуп атат да. Бирок тарыхта карай келсек, бирок 750-жылы эле Талас облусунун аймагы тарыхта калган да. Бул жерде чоң тарыхый окуялар болгон. Талас согушу деген ушул жерде чоң бир согуш болуп, даже айтылат ислам дининде мына ушул жерден эң биринчи таркаган депчи Кыргыз жерине. Ошондуктан мен ойлоймун, бул Талас аймагы тарыхта калган чоң бир аймак, облус болуп деп саналат. Кыргыз Республикасынын бардык райондорунан чакырылган көпбөрү командалар келип, 10дон ашык команда мына оюн көрсөтүп, бүгүн жыйынтыктап, ошол финалда Талас району менен Айтматов району беттешип, мына азыр жеңишке ушул Талас району жеңип танылды. Ошондуктан аларды да куттуктап кетемин. Эң негизгиси эми бул майрамда мына элдин маанайы өтө жогору болуп атканын байкап көрүп турабыз. Мына эртеңде ушул Манас Ордодо чоң бир маареке болгонуп турат. Ал жерде да ушул жалпы Кыргызстандан келген элибиз, туристтер, ошондой эле Талас элинин баардыгы ошол жерде чогулуп жакшы каалоо тилектердин айтылганын күтүп турабыз. Кудай буюрса, мунун баардыгы ошол элдин маанайына жараша жакшы мындай тарыхта кала турган күн болот го деп ойлойм да. Ошондуктан жалпы элди ушул 80 жылдык мааракеси менен куттуктап кетким келет. Талас облусунун 80 жылдыгына арналган көкбөрү оюну өтө жогорку деңгээлде өттү. Өзүңүздөр көргөндөй баш байгеге автоунаа коюлган. Баш байгени Талас району командасы жеңип алса, ал эми экинчи орунду Айтматов командасы багындырды.